Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Сыдыков майыптыгы бар балдардын саны өсүп жатканын белгилеп, мындай учурларда төрөлбөй жатып алдын алуу үчүн мамлекеттик программа керек экенин айтты. Анын айтымында Даун синдрому, ДЦП жана аутизм менен төрөлгөн балдардын саны өсүп жатат жана бул мамлекетке да, үй-бүлөгө да оорчулук жаратат. Майып бала төрөлгөндө бул мамлекетке да азап, ата-энесине азап, бир туугандарына баарына азап болуп атпайбы? Ушул жагын жакшылап карап көргүлө. Эмне дегенде до рождения, при зачатии ребенка деген ошо программа кириш керек болуп атат да. Баягы ДЦП менен, Даун менен төрөлгөн, аутизм менен төрөлгөн, баягы генасынан кеткендерди ушуларды көрүп туруп, менин жүрөгүң ооруйт да. Түшүнүп атам мен, негуманно. Түшүнүп атам, бирок ушунга барышыбыз керек да биз. Бирок депутат Бактыбек Сыдыков 9 апрелде Жогорку Кеңештин жыйынында майыптыгы бар балдар тууралуу айткан сөздөрү коомчулук тарабынан туура эмес кабыл алынганын айтып, түшүндүрмө берди. Проводится во время беременности, направлено на выявление осложнений беременности, в том числе развития порока плода. С помощью пренатального скрининга выявляются группы пациенток, у которых риск развития пороков плода выше, чем у других. По результатам скрининга принимается решение о проведении более детального обследования и консультаций, инвазивные методы исследования, консультация, генетика. В связи с недоступностью качественных медицинских услуг по пренатальному скринингу для населения в стране увеличивается количество рожденных детей с патологиями, хромосомными аномалиями и врожденными пороками развития. Методов первичной профилактики, предотвращающих патологии на этапах зачатия ребенка, не существует. Ребенок с патологией может родиться у каждой семейной пары, вне зависимости от социального статуса. В связи с этим единственным предупреждающим методологическим подходом сегодня представляется массовая безвыборочная пренатальная диагностика беременных. В случае выявления патологии только родители решают прерывать беременность или сохранять. Вот здесь я хочу остановиться. Вчера, я же говорю, наверное, неправильно поняли. Исследование дается родителям в руки, и только родители решают, будут рожать они или не будут рожать. Здесь никакого там принуждения нету. Сами родители будут решать. Бактыбек Сыдыков өнүккөн өлкөлөрдө перинаталдык скрининг жана ата-энелердин генетикалык тестирлөөдөн өткөрүү милдеттүү түрдө массалык жүргүзүлөөрүн белгиледи. Ал аутизм, Даун синдрому, ДЦП жана башка тубаса майыптыкка алып келген көптөгөн оорулардын алдын алуу мүмкүн болоорун кошумчалады. Поликлиника медиасы бул маселе боюнча фактыларды, эл аралык тажрыйбаларды карап, талдап көрдү. Коомчулуктагы реакциялар жана сын пикир. Бул билдирүү коомчулукта кызуу талкуу жаратып, айрымдар депутатты адам укугун бузгандай, фашисттик ыкма катары сыпаттап сындашса, башкалар бул медициналык жана социалдык системалардагы көйгөйлөрдү көтөрүү аракети болушу мүмкүн экенин белгилешти. Мисалы, журналист Данияр Садиев социалдык тармактагы баракчасына депутаттын демилгеси боюнча өз пикирин билдирип, аны кескин сынга алды. Бул депутаттарыңарга эмне болгон? Үсөн Сыдыковдун депутаттуулу инвалид бала төрөгөндөргө штраф салуу керек деп демилгөө көтөрдү дешет го. Бул кысталагын Кудайдан да катта сүйлөп калыптыр го. Пендеге перзентти жараткан берчү эле. Ошондо Алланын чечимине штраф салган атабы бул кысталак. Кой анча катта кетпегиле. Оңкоңордон түшүп калбагыла оңораңдап атып. Ал эми Гүлнура Төралиева аттуу Facebook колдонуучусу генетикалык тесттердин чектелген мүмкүнчүлүктөрүнө көңүл буруп, алар көбүнчө тукум куучу ооруларды аныктоо үчүн колдонулары тууралуу жазган. Ал өз постунда төмөнкүлөрдү билдирди. Генетикалык тесттер толук курал эмес. Бүгүнкү күндө майып балдардын төрөлүшүн алдын алуу үчүн генетикалык тестирлөө жөнүндө сөз болуп жатат. Бирок көптөгөн генетикалык тесттер чектелген сандагы синдромдорду гана аныктайт. Бул көбүнчө тукум куучу ооруларды. Бүткүл процессти бул тесттердин негизинде башкаруу реалдуу эмес. Майыптыкты сыноо аркылуу жок кылуу мүмкүн эмес. Бул жашоонун бир бөлүгү жана коомдун милдети ага даяр болуу. Перинаталдык скрининг жана анын мыйзамдуулугу. Ооба, акыркы жылдары Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын санынын өсүшү статистикада көрүнүп жатат. Учурда өлкөдө 218 миңден ашуун майыптыгы бар жаран катталган. Жана бул көрсөткүч жыл санап өсөдү. Адистер майыптыкты шарттаган айрым факторлорду алдын алуу мүмкүн экенин белгилешет. Бул процесс алдын ала генетикалык кеңеш берүү, баланын түйүлдүктөгү өнүгүшүн көзөмөлдөө жана туура перинаталдык тейлөө аркылуу ишке ашат. Перинаталдык скрининг кош бойлуулуктун биринчи айларында түйүлдүктөгү генетикалык жана башка ооруларды аныктоо үчүн жүргүзүлгөн медициналык тесттердин жыйындысы. Бул скрининг өлкөдө көптөгөн мамлекеттерде аялдардын эркине таянып, милдеттүү түрдө жасалат. Мисалы, Германия, Швеция жана Франция сыяктуу өлкөлөрдө кош бойлуулукту текшерүү сунушталат. Бирок аялдардын бойдон алдыруу чечими алардын өз эрки менен кабыл алынат. Кыргызстандагы мыйзамдар жана этикалык чектер. Кыргызстанда учурдагы мыйзамдарга ылайык
Майыптыгы бар баланы төрөтүү чечими аялдын өз эркине берилген. Өлкөдө кош бойлуулукту 12-жумага чейин токтотуу укугу бар. Жана айрым учурларда бул мөөнөт 22-жумага чейин узартылышы мүмкүн. Бирок мындай чечим медициналык көрсөтмөлөр жана атайын комиссиянын чечими боюнча гана кабыл алынат. Бул процесстер коомдук жана этикалык маселелерди көтөрүүдө. Анткени майып баланын төрөлүшүн алдын алуу демилгеси эл аралык укуктук жана этикалык стандарттарга карама-каршы келген пикир катары сынга алынып келет. Майыптыгы бар балдар алдын алуу мүмкүнбү? Майыптыгы бар балдардын, мисалы Даун синдрому, ДЦП жана аутизм сыяктуу оорулардын алдын алуу маселеси буга чейин дагы көп талкууланып келген. Даун синдрому генетикалык өзгөрүү болгондуктан анын алдын алуу мүмкүн эмес. Бирок кош бойлуулуктун биринчи айларында анын белгилерин аныктоо үчүн скрининг жүргүзүлөт. Аутизмдин себептери так аныкталган эмес. Ошондуктан алдын алуу боюнча белгилүү бир ыкмалар жок. Ал эми ДЦП төрөт учурунда мээнин жабыркашы менен байланышкан. Анын алдын алуу боюнча айрым чаралар бар экендиги айтылып келет. Депутат Бактыбек Сыдыковдун сунушу медициналык көз караштан айрым аспектилерде негиздүү болсо да, анын укуктук жана этикалык жактан чектелгендигин белгилөө керек. Кыргызстандагы мыйзамдарга ылайык майыптыгы бар баланын төрөлүшү боюнча чечим аялдын өз эркине берилет жана жалпы коомдук практикалардын ичинде мындай сунуштар дискриминация жана адам укуктарын бузуу катары каралышы мүмкүн.